Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын жана котормочу Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу кечи өттү. Байзаков 1923 жылы 23 сентябрда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бөкөй кыштоосунда туулган. 1946 жылы Тилегим деген алгачкы ыры большевиктик жол гезитине басылган. Кийин анын көптөгөн ырлар жыйнагы кыргыз жана орус тилдеринде, котормолору өзүнчө китеп болуп чыккан. Барпы Алыкуловдун ырларын жыйноодо акындын салымы зор. Элдик гимнге айланган кыргыз жери ырынын автору. Ал Александр Фадеев атындагы адабият сыйлыгы, Улуу Атамбекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Кыргыз ССР Жогорку Советинин арда грамоталар менен сыйланган. Көз өткөндөн кийин эмгектин баатыры ардактуу наамы берилди. Кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп дүйнөдөн өткөн акын Түмөнбай Байзаков. Мына ошондуктан анын эмгеги кеч болсо да бааланып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров тарабынан демилгеленип жана колдоого алынып, Түмөнбай Байзаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры артыкчылык даражасы ыйгаруу жөнүндө жарлыгы чыкты. Белгилей кетсек, бул эмгек баатыры деген даражаны биринчи кыргыз болуп алууда.